Жараткан Аллахым ыйык жума күнүңүздөрдү берекелүү, куттуу күндөрдөн кылсын. Ошол куттуу күндүн урматына куттуу элибизди бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, башыбызды бириктирип, ушул мамлекетибизди, элибизди, динибизди жакшы таратып, элибизге бир өзүбүздүн салымыбызды кошуубузга Кудай Таалам өзү мүмкүнчүлүк берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү биздин жума хутбабыз бизге муфтияттан берилген, билесиздер, темалар берилет. Бүгүнкү берилген тема бул фароиз илми тууралуу экен. Фароиз илми деп бул адам баласынын жашоонда эки түр илим бар. Бири тирүү кезибизге тиешелүү илим. Биз мына отуруу намаз окуйбуз, орозо тутабыз, зекет беребиз, ажылык кылабыз, зикир кылабыз. Туурабы? Бул дүйнөгө тиешелүү илим. Экинчи илим бар, биз өлгөн соң, биз дүйнө салган соң, биз жаныбызды жаратуучубузга тапшыргандан кийинки илим болот. Башкача айтканда, биздин артыбыздан калган байлыктар тууралуу, биздин артыбыздан калган мал мүлк тууралуу болгон илим болот. Бул биздин өлгөндөн кийинки бизге тиешелүү маселелер. Ошон үчүн бүгүнкү темага аябай кунт коюп, маани берип угушубуз керек. Бул өтө зарыл темалардан, урматтуу агайындар. Жалпы эле элибизде ушундай салттар бар да. Бизде эмне дейт? Менден калган мүлк ушул кенжеки, эң кичинекей уулумдуку деп коет да. Сиз уулумдуку деп койгон менен Аллах ал уулуңдуку эле эмес дейт. Башка уулуңда дагы акысы бар дейт. Аялыңда акысы бар дейт, кызыңда акысы бар дейт. А биз эмне дейбиз? Уулумдуку деп коебуз. Ошон үчүн бул нерседе жанагы эң кичинекей уулубузга эгер калтырып кете турган болсок, башка бир туугандарынын, эжеке карындаштарынын акысына кирген болот. Анын акысын пайдаланган болот, анын акысын жеген болуп эсептелет. Ошон үчүн бул илим өтө зарыл илимдерден, урматтуу агайындар. Ошого буга аябай маани беришибиз керек. Кыскасы, фароиз деп, бул фарз деген сөздүн эмнеси? Көптүктөрү. Фарз деген сөз лексикалык мааниси бир нерсенин өлчөмүн белгилөө, дайындоо деген маанилерди дагы туюнтат. Биз албетте фарз дегенде аткаруусу милдет болгон нерсе деп которобуз да, бул терминологиялык мааниси. Ал эми лексический маани түптүз бир нерсенин өлчөмүн белгилөө, дайындоо деген маанилерди туюнтат. Эми фарз деген сөз, бул жердеги фарз, фароиз илиминде фарз деп эмнени айтат десе, хуа насибул муқаддари лил варис. Бул мураскор үчүн дайындалган үлүшү дейт. Шарият тарабынан белгиленген үлүштү фарз деп коет. Айтат, сен жарым аласың, ата жарым алат мисалга, же 8ден 1 алат паланчысы, түкүнчүсү 6дан 1 алат, 3дөн 1 алат деп аябай татаал ал жагы. Ошол фарз деп эмне экен? Аллах тарабынан биз менен сиздерге белгиленген акыны эмне деп коет экен? Фарз деп коет. Бир жакыныбыз каза болду, андан кийинки калган биздин үлүшүбүз, андан калган үлүшүбүз. Ва юсаммал илму биха илмул мирас. Бул илимди мурас илми деп дагы аталат. Ошондой эле фароиз илми деп дагы аталат. Фарздар илми деп. Анткени ар бир адамдын үлүшүнү белгилеп айтып жатпайбы? Ошол себептен. Арабтарда караңгылык доорда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келгиче эркектердин үлүшү бар эле. Эгер бир киши өлсө, эркек мурас алат эле. Бирок аялдар, эжеке карындаштарыбыз, жашы улуу кичине аймасы жок. Ошондой эле кичинекей балагатка жете электер бул нерседен насиби жок эде, үлүшү жок эде агайындар. Бул исламдын адилеттүүлүгү. Ислам келгенден кийин ар бир адамга ошол үй бүлөгө тиешелүү ар бир адамга өзүнүн акысын берди. Ал кичине чоңдугуна карабастан, аял эркектигине карабастан тең укуктуулукту сактап, бардыгына шарият эмне белгиледи? Үлүш белгиледи. Ошон үчүн Кудай Таала Куранда не дейт? Лирриджали насибу мимма таракал валидани вал акрабун ва линнисаи насибу мимма таракал валидани вал акрабун. Эркектер үчүн дейт, алардын ата-энеси жана жакындары калтырган нерседен үлүш бар. Аялдар үчүн дагы эмне бар? Ата-энеси калтырып кеткен, жана жакындардан калтырып кеткен үлүш бар дейт. Көппү, азбы ал айырмасы жок дейт. Кыскасы, белгилүү бир өлчөмдө ар бир адамга Кудай Таала акы алууду эмне кылды? Дайындап койду, белгилеп койду. Караңгылык доордагы сыяктуу тең уктуулук жок эле да ал кезде. Бири алса, экинчиси куру калып атат. Наристелер, балагатка жетелектер, аялдар, алсыз аялдар, биздин эжеке карындаштар үлүшсүз эди ал доорда.
Bu İslam'ın adiletlülüğü elhamdülillah. Şunday bardığımızga emne kıl berdi? Bölüştürüp bergen bol neseni. Emi uşul akıllardan urmatlı ağayındır. Bizden doğruda öte köp meseleler var. Allah Teala ilk Kur'an-ı Kerim'de ne deydi? İnnellezîne ya'kulûne amvâlel yetâme zulmen innema ya'kulûne fî butûnihim nâran ve seyeslâvne sa'îrâ. Albatta, yetimlerden akısın jegen adamlar, zulüm amenen jegen adamlar, alar özlerinin işlerine ottu jegen siyahtı deydi. Ottu jegenler deydi. Alar jakın arada tozakka kirişet deydi. Uşul jerde qarаңыз, egerde biz bir jakınыбыз, atabız öldü, bul menin murasım dep, oşol üy bülöde kalgan yetimlerden akısı var. Neşe aytkanda balagatka jetelekler var. Oşonun akısına kirip jey turgan bolsok, mına dana uşul ayattın astına kirебиz. Mına uşul sebepten 3 günge çeyin deydi. Je bolosam 3 günge çeyinlemez. Muras bölüngönge çeyin. Al üyden eğer tamak jasalsa ölgön bu üyden. Anı jegenge bolboyt degen söz uşul жерден kelip çıgat. Eğer de oşol üy bülöde balagatka jetelekler bar bolsa, anın üyünden siz tamak imenna oşol atayın muraska kalgan baylıktan dey basım jasap aytıp atar. Mani beriңиздер. Atayın oşol muraska kalgan baylıktan siz tamak jasap berseniz, oşonda jetimler olsa biz ödün akısın jegen bolosuz. Jetimnin akısın jegen bolosuz siz. Oşon üçün tozoktu jegendey baro var. Alar kelecekte kayda kiret deydi. Allah Teala tozokko kirişet deydi. Mına uşul sebeplerden biri emne kılat? Ölüktün üyde tamak jegenden tıyat. Jakşı esiңizlerge alыңыздар. Eğer ölükten kalgan baylık bolsa, mesele bir. Birok bul saltqa baylanışlı bolot. Kebir jerlerde de jalpısынан da al üyden jeş haram, al üyden jeş haram dep kıykıra berебиz. Alda ele toora emес. Kebir jerlerde ölüktün üyünen bolboyt. Teskerisinçe jakındары alып kelgen nerseden tamak jasap berişet. Tuğandары alып kelgen nerseden tamak jasap berişet. Bunu sadaka kılışat deyin. Sadaka kılışat. Anı jegen haram emес. Al başka mesele. Al özünçe mesele. Bunun haramdığı tek kana emnege tiyешелип eken? Muraska kalgan maldan jasasanız oşol haram bolot. Bizdin saltta narında olsa narındıkta bilesiz. Oş bolsa oştu özünden bilet. Batkendik bolsa batkendişi bilet. Saltta har jerde har türdü. Misalga men jaşagan жердин saltında oşo koşnalar, jakınдар tamak aşap kelip oşol birinci günü kelgen konoktordu tamak aş berip jönötüp koyuşat. Bunun eч nерсе haramdığı жок. Sen çöntögünden bir tiyin çıkargan joksun. Sen başka adamda berip. Boro teskerisinçe bu sowap iş bolup jatat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, sizler oşo ölük bolgon uyga tamak jasap bargıla jardamdashkıla degen. Bul jakşı iş teskerisinçe. Bunun haramdığını biz jalpı aytбашыбыз керек agayınlar. Bul öte tereң masele, bul jaka kirip ketpeyli. Esiңizге алыңыздар, haram деп кыйкыра бербеш керек. Haram деп айтыш үчүн өзүнүн пункттары бар, шарттары бар. Ошол шарттар табылса гана харам болот. Ал эмне экен? Muraska kalgan mal bolsa, murasты bölünbөй туруp, же ошол мурас болгон аста жетим, дайжаткан балагатка жетелек адам болса, ошондон сиз берсеңиз, ошондо харам болот. Ошондо жебеш керек. Харам дегенде ошол тамак харам болуп калбайт, дагы айтып коеюн. Bizde şunday etkende, ölük bolgon üyde tamak jasasan haram bolup kalat dep. Tamak haram bolbayt. Al tamaktı Bismillah, Allahu Akbar dep soyup jatat. Al kantip haram bolat. Al koydu, al uydu. Nemede soyup? Allah'tın atı men soyup jatat. Bizdin jasagan işimiz tu haram bolat degen manide. Bizdin kılgan mamilemiz tuura emes mamile kılıp atabыз. Şariat tıygan, biz oşol tıyууга kadam tıyılgan neseni atkarıp jatkandыгыбыз haram bolat. Al tamak haram bolup kalbayt. Şunu atasızlar oşonun mani beriş gerek. Oşonun için fiqh kitaplarda kelet. Emi eğer de oşonda ölüktün üyde jasalıp kalgan bolsa, jesem ne bolat dese jese bolat deydi. Albar musulga taştayып dеңиз аны. Аны бериш керек, ошо кедей камбагалдарга жедирип коюш керек, аны мусулга таштап исраф кылбай. Харам деп. Кыскасы тамак харам болбойт экен, биздин небиз амалыбыз харам болот. Мисалга тамак харам болбойт. Караңыз, намаз окуу харамбы? Я. Намаз окуу кандай? Адал туурабы? Намаз окуу шариат, Кудай Тааланын өкүмү. Бирок белгилүү бир убакыт болот намаз окуу эмне мүмкүн эмес. Ушундай сыяктуу эле да. Күн чыгып атканда намаз окуй алабызбы? Чак түштө окуй алабызбы? Күн батып жатканда окуй алабызбы? Асыр намазынан кийин нафыл окуй алабызбы? Чыныгы таң аткандан кийин 2 рекет сүннөттөн башка нафыл намаз окуй алабызбы? Күнөө, макрух. Бирок намаз ал ибадат. Бирок эмне себептен, башка себептен болуп жатат. Ошондуктан тамак өзү харам эмес заты. Биздин кылган мамилебиз туура эмес болуп жатат.
Биз туура эмес кадам таштап жатабыз. Ошон үчүн мүмкүн эмес дейт. Ошол жагынан мүмкүн эмес. Тамакты харам дебешибиз керек. Тамак адал, биздин кылган ишибиз харам, туура эмес. Кыскасы Аллах Таала эмне деди? Жетимдердин акысын жеген адам тозоктун отуну жеген сыяктуу, ал келечекте тозокко кирет деди. Аллах Таала дагы Кур'ан-ы Каримде не дейт? Tilka hududullah ve ma yuti'illaha ve rasulahu yudkhilhu cennetin tecri min tahtiha al-anhar halidina fiha ve zalikal fawzul azim. Al Allah'tın çeki deyt. Allah koygon çek bolot. Mına oşol çekti deyt. Kim çekke aşbay, kim Kuday Taala'ga anın elçisine baş ise Allah Taala astılardan daryalar agıp turgan beyişke tübölükke kirgizet deyt. Tübölük oşol astılardan daryalar agıp turgan beyişke kirgizip koyet deyt. Biroq ve man ya'sillaha ve rasulahu. Alemi kimde kim Kuday Taala'ga toң moyunduk kılsa, paygambardın sünnetine erçi verse, ve yataadda hududahu, Allah koygon çekten aşa turgan bolsa, birödün akısına kire turgan bolsa, yudkhiluhu naran khalidan fiha. Kuday Taala anı ne kılat? Tübölük tozoko kirgizet deyt. Ve lahu azabun muhin, al adam için kordovçu azap bolot deyt. Oşon üçün gagın kayra eskertebиз урматтуу bir tuğandar. Biz muras iliminden bu vaz mana ayatlar muraska gana emes, bardык nersege tiyешелүү. Kaysyl tarmaktan bol boylu birödün akısını jesek, biz erteң ahirette Kuday Taala'nın janında жооп беребиz деген söz. Эми урматтуу musulman bir tuğandar, kayra temabızga kaytalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deyt? Ta'allamul faraida ve allimuha fa innaha nisful ilmi. Seler faraiz ilmini öğrengile, muras ilmini. Jana başkalarga dagы öğretkile. Ankeni al ilimnin jarımı deyt. Ve huwa awwalu şeyin yunsa. Bul en birinci unutula turgan ilim deyt. Mına baykaңыздар. Hazır faraiz ilmini kim biledi arabızda? Hiç kim. Unutulup ketti. Bizim ata-babalarımız bilip gelgen boluşu mümkün. Biroq biz bilbeyiz hazır. En birinci unutula turgan ilim bu faraiz ilmi. Hazır bir kişi ölse Kuday saktasın. Oşonun kalgan mülktü biz muna жерде çeçip berge kudretimiz jetpey hurmattуу agayınlar. Oşon üçün Peygamber ne deyt? Wa huwa awwalu şeyin yunsa. Al en algaçkı, en birincilerden bolup unutulat deyt. Wa huwa awwalu şeyin yuntaza'u min ummati. Menin ümmetimden en birinci kötörüle turgan nerse mına uşul deyt. Mına kötörülüp ketdi agayınlar. Hiç kim faraiz ilmi menen jaşabayt. Hiç kim muras kollarına akısın bermeydi. Mına unutulup ortadan çıkıp ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 14 kılın murda pardanın artıdan haber verip jatadı. Biroq uşul faraiz ilminde qarаңыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan dagы keler. Özünün biroq ereceleri ola turmattı agayınlar. Kantip erece menen en birinci oşol ölgön kezde biz başka hadislerge nemelerge kirmeyli punktlarga. En birinci ölgön kezde anın emniyetinden başlayırız biz. At-takfin ve at-tacihiz dep koyot. Oşoğa kepin satıp alıp beriş gerek. Oşonun kömü proseslerini atkarışımız gerek. Ölükten kalgan baylık menen en birinci ölükö kepin alınat, mürze kazılat, oşol işlerge jumşaylat akça. En birinci. Ekincisi ada duyun dep koyot. Mundayça aytkanda qarızdarlarını töleşibиz gerek. Qarızdarları ekiге böleli, jalpı ekiге böleli, bolsam özü bölünüp ketet başka. Kuday Taala'nın akın, Kuday Taala'ga karzı var, anan pendelerden karzı var. Bu жерде Kuday Taala'nın karzı emez, en birinci emnen төлөйбүz. Kuday Taala emez, pendelerinin karzı aldın durar. Pendelerinin karzını töleşibиz gerek. Eğer de kaysyl kişiden alasa beresesi bolsa, dalil menen kelse, dalil menen kelse biz emne kılışыбыз gerek? Төлөp беришибиz gerek bolot. Atabız kaza bolou, agabız kaza bolou, kıskası, ошо ölükten kalgan baylık menen төлөp berişibиz gerek. En birinci mesele. Biroq bizde janaza bolgon kezde emne kılabız? Bir kişini çıkarat, bir uğlunu, çoң uğlu, kişine uğlu çıkarat. Anan surayt. Emi senden birödün alasa bolsa keçtin mi dese, tigi keçtim dep koyot da. Al андай keçkenge ukugu jok. Al özünün ülüşünü keçkenge ukugu var. Alasa olsa ошол kaldı da misal aytalı. Karike menden 100 so'm qarzlar deyin teskeresini. Menden qarzlar beresesi var. Men öldüm. Karike 100 so'm beriş gerek. Anan bizde bir balam çıgat da, bir oğlum çıgat da men keçtim deyt da 100 so'mda. Al keçilbeyt. Al oşol 100 so'mdan oşol keçtim degen oğlum kança alasa olsa oşol gana keçilet. Kalganın akısı oşol boydan tura beret. Al keçiş üçün janagı keçkenler bardığı çıkıp balagatka jetken boluş gerek. Keçişi gerek. Biz bardık oşol atabыздын alasasını keçtik dеш gerek. Oşondo gana keçilet. Men ele çıkıp alıp turup bardığın atıdan süйлөп койгонум туура эмес. Ал мага гана тиешелүү болуп калат. Менин үлүшүмө гана тиешелүү болуп калат.
Ошол жаназа намазындагы бир немени ушуну үйрөтүп коюш керек элибизге. Айтып коюш керек. Же өкүл кылышсын. Мына биз разыбыз, ушул киши эмне десе, биз ошого биз дагы макулдугубуз бар. Биз дагы ушунун пикирине пикирлешбиз, ушул кечтим десе, биз дагы кечтик деп туруп өкүл кылып чыгарсаңыз башка маселе. А бизде жөн эле ким чыгат десе, бири чыгат да мен кечтим деп коет. Аны менен жарабайт агайындар. Эмне кылыш керек экен? Бардыгынын мындайча айтканда макулдугу менен бирөөдү өкүл кылып чыгарышса ошондо болот. Өз алдынча чыгып алып туруп бардыгынын атынан сүйлөгөнгө такыр укугу жок. Өзгөчө эгерде мураскорлордун бири балагатка жете элек болсо. Өзгөчө ошол маселеде. Андан кийин эмне кылабыз? Карздарларды төлөп бүттүк. Карздарлар берилди. Бардыгын төлөдүк. Андан кийин васият деген сөз келет. Осият. Эгерде тирүү кезинде ден соолугу чымбы ооруп жаткан кезде кыскасы бирөөгө осият кылды. Менин байлыгымдан паланчы таксырга 100 сом бергиле деп койду. Эми ошону ишке ашырабыз. Эгер осият керез айтып кеткен болсо, ошол осиятты ишке ашырабыз эми. Бирок тууганына мураскорго осият кылса өтпөйт, жарабайт. Ошону эсиңиздерге алыңыздар. Мен өлсөм, мен үйүмдү балама васият кылдым, завешат кылдым деп коет го, ал жарабайт. Өлүм төшөгүндө жаткан адам, мен үйүмдү кимге бердим? Мен өлгөндөн кийин уулума бер десе болбойт. Жакын жанагы мураскорго Кур'анда үлүшү белгиленген адамга осият кылуу өтпөйт. Аялыма бергиле өтпөйт, балама бергиле өтпөйт. Бөтөн адамга айтыш керек. Мураскор эмес, Кур'анда үлүшү жок адамга айтсаңыз, ошондо өтөт сиздин осиятыңыз. Сиздин айткан кереңиңиз ошондо кабыл болот. Анда дагы өлүктөн калган байлыктын 3/1 бөлүгүнөн гана өтөт. 3/1 бөлүгү. 1000 сом калып кеткен болсо 330 сом болду. Калганы мураскорлордун акысы, андан өтө албайсыз сиз. Сиздин акыркы границаңыз ошол. Акыркы чегиңиз ошол. Андан өтсөңүз тигилердин акысына кирген болосуз. Эми алар балагатка жеткен болуп өз инициативасы менен мейли анан биз эми атабыз осият кылып тур деп өздөрүдөн чыгарып берсе аш болсун. Аны бирөө тоспойт. Бирок андай кылбайт да бизде. Ошо белгилүү өлчөмдү гана беришибиз керек шарият боюнча. Мына ошол эле осияттарга эмнелер кирет? Балам, мен 60-ка кирдим, 40 жыл намаз окуапым, мисалда, 20 жыл эле окупум дегенде, ошол менин намаздарымдын фидиясын төлөп койгула, орозо тутпапым, орозомдун фидиясын төлөгүлө десе, ошол осиятка кирип кетет. Ошону төлөшүбүз керек болуп калат. Байлыгынын 3/1 бөлүгүнөн. Ар бир намаз питир садакасынын өлчөмүнчө болот. Ар бир намаз. Мисалга бир күндө витр намазы менен 6 намаз дейли. 6 намаз. Эгерде быйылкы фитир садакасын алсак, фитир садакасынын немеси канча деп баасы? Эң азы. Эми тегеретип 40 сом дейли, эсепке оңой болсун. 40 сом. 40 сомду 6-га көбөйтөсүз, 240 сом. Бир күндүгү канча сом болот экен? 240 сом. Эми ошону менен эсептейсиз. 365 күн бар бир жылда. Ага көбөйтүп туруп, анан канча жыл ал жакта калган. Ага көбөйтсөңүз жалпы суммасы чыгат. Бир жылдыгы 80-90 миң болуп кетет. Намаздыкы эле бир жылдыгы 80-90 миң тегерегинде болуп калат. Намаздыкы эле. Эсептеп көрсөңүздөр ошондой болуп калат. Өтө чоң сумма чыгат. Бирок биз аны бардыгын мурас малдан бере алабы экенбиз? Жок, байлыгыдан калган байлыктын 3/1 бөлүгүнөн гана бере алабыз. Андан ашыра албайсыз. Эми эгер осият акча жок болсо эмне кылабыз? Bir adam öldü. Namazları kalıp ketken. Ушул тема аябай көп айтылат да, урматтуу агайындар. Эмне кылышыбыз керек? Барбы бир айласы? Баткенден келгендер барбы, агайындар? Баткен, Ош. Билесиздерби? Доора деген сөз бар. Доора деген сөз бар. Уккансыздар да. Бизде болбойт деп кыйкырат. Ал болот, ал шариятта бар. Бүт китептерибизде бар. Болгону бизде ыкмабысынын туура эмес колдонуп атабыз. Ал болбойт деген сыртта окуп келгендер биздеги ыкманы болбойт деп тиякта угуп алган, бул жакта туура эмес түшүнүп алып, бул жакта келип доора болбойт экен деген сөздү айтышат. Доора бүт китептерибизде бар. Ханафи мазхабтын кайсы фатва китебине атсаңыз доора деген сөз бар. Болгону методикасы туура эмес бизде. Ыкмасыны туура эмес колдонуп атабыз биз. Ыкмасыны 2-3 килограмм будайды бир табакка салабыз да. Бияка беребиз да. 2-3 килограмм будайыңыз бир намаз болот да, бир намаз. Бир намаздын фидиясы болот. Бир убак намаздыкы. Аны биз не дейбиз? Бир жылдыгынын ордуна бердик дейбиз да. Бир убактыкыны бир жылдыктын андай болбойт таксыр. Бул туура эмес айла болот.
Bir нерсени эсиңиздерге алыңыздар. Айла дегенимде, мына жердегилер, шариатта ушундай хитрыстар бар экенби деп ойлоп калышы мүмкүн. Байкелер, айла эки түрү болот. Арамды адалдаштыруу айласы бар. Бул харам шариатта. Мисалга, яһудилерде кандай эле шариаттарында? Яһудилердин шариатында кандай эле мыйзамдары? 6-чы күн аңчылык кылалар де, балык кармай эле? Жок, харам эле, турабы? Анан эмне кылышталар? 6-чы күн жанагы кайырмакты таштап коет, воскресенье күнү көтөрүп кетет. Айла, бул арамды адалдаштырды. Бул харам шариатта, бул мүмкүн эмес. Экинчиси бар, кээ бир адамдар жанагы доораны ушуга салыштырат. Бул туура эмес. Бул эрежени билбегендиктен. Кээ бирлер ушундай дейт да, булар яһудилер айла кылгандай, мына бизде дагы айла кылышат, доора кылышат деп. Ал туура эмес салыштыруу. Салыштырууду туура үйрөнүш керек. Ага үчүн илим деңгээли болуш керек, аны туура салыштыруу үчүн. Билимиңиз болуш керек. Жөн туруп алып эле урдура берген болбойт шариатта. Кыскасы, арамды адалдаштыруу болобу экен, болбойт. Экинчиси бар, бул жеңилдик үчүн. Адамдарга бир ишини оңой кылуу үчүн болгон айла бар. Бул шариатта рухсат берилет. Бул Кур'анда аят бар, пайгамбарыбыздын хадиси бар. Кур'анда аят бар. Азы аяттын немеси кайсы пайгамбардын doğru экендиги эсимде жок. Жок, Сот сүрөсүндө келет да. Бир адам зина кылат, Аллах алам. Зина кылат, анан аны камчы уруш керек болуп калат. Аны камчы урсаңыз өлүп калат да. Шундай алы жок, алсыраган экен да. Өттө мындай неме болуп калган. Не деп кой, сташонный деп кой орустарда, кандай дейт? Аябай арык, орукчан жарабайт да, эгерде сиз аны алып 100 камчы урсаңыз өлүшү мүмкүн. Анан аны эмне кылып коет? 100 немени алат? Чубукту бир удар уруп коет. Ошондо канча болду? 100. 100. Бир удар 100-дун ролун аткарат. Ошол сыяктуу эле пайгамбарыбыздын сүннөтүдө келет, Абу Даудтун риваятында. Абу Дауд пайгамбардын доорунда дагы бирөө зина кылып коет. Анан алып келишеде, бул дейт, өзү кордолгон дейт да. Мунун алы жок дейт да, муну неме кылганга, камчы урганга. 100-дү урсаң өлөт. Анан пайгамбар ага дагы ошо 100 чубук дейсиздерби, таяк дейсиздер, эмне дейсиздер? Ошону алат да, ошону менен бир уруп коет, болду. Бул жеңилдик дейт. Мына доора дагы дал ушундайлардан агайнилер. Бир адамдын жанагы фидияны төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок, бул методиканы колдонот. Кандай кылыш керек бирок? Эсептейбиз байкелер. Фидияны эсептешибиз керек. Чөнтөгүбүздөгү акчаны таштайбыз. Айталы 30 000 акчам бар менде. 30 000 акча. 30 000 дейли, жарым жылдык не болот? Бир адамдын жарым жылдык намазынын фидиясы болот деп коелу. Ошондо жашы 60ка кирген болсо 12 эмне кылабыз? Алабыз. Канча калат? 48. Эми 48 жылдык неси бар экен, казасы. Биздин акчабыз канча? Жарым жылдык аны. 48ди бүктөйсүз, 96 болот. 96 жолу берип туруп алыш керек. 96 жолу. Ошол сумманы табакка таштап, бирок айла эмес, мындай чындап айтасыз. Таксыр, мына сеники болот. Кааласаң басып кете бер. Бирок кайра нафыл садака кылсаң, сооп аласың, ушул бир мусулмандын жүгүнү жеңил кылган болосуң. Десеңиз, ал киши да туура түшүнөт да, кайра эмне кылып коет сизге? Кайтарып берет. Бирок ошол кезде дагы бир нерсени эске алыш керек. Эгер кокустан сумма чоң ичиге коюлган болсо, түшүнүп атасыңарбы? Ажылык мезгили болсо, айталы неме, Зулхижа айы кирип калган болсо, жанагы кишиге ажылык милдет болуп калат. Ажылыкка баруу милдет болуп калат. Ажылык айлары кирген болсо. Себеби ал ээ болду ал. Ошончо суммага ээ болду, ага ажылык фарз болот. Эгер келечекте ажылык кылбай өлүп кетсе, күнөөкөр болот. Ошол жагында эске алыш керек. Бул өтө чоң маселе. Себеби сиз бердиңиз, ал автоматически байга айланды. Сразу бай болду ал, анын мүлкү болду. Ошондой деген жана жөн эле берип коюу эмес, чындап эле түшүндүрүш керек. Мына сиздики, таксыр. Бул сиздики, сиз кааласаңыз бериңиз, кааласаңыз басып кете бериңиз. Басып кетсе да сиз разы болушуңуз керек. Анан жөн эле мындай формально эмес да, мындай конкретный болуш керек. Анан ошондой кылсаңыз, атаңыздын, агаңыздын, иниңиздин канча жүгүнү жеңил кылган болосуз агайындар. Бардыгыбыз эле азыр биз өтүп кеткендерибиздин толук акчасын берүүгө эмнебиз жетпейт? Алыбыз жетпейт. Ошон үчүн бул методиканы колдонобуз. Кыскасы, шариатта бул нерсе бар экен. Осуят кылган кезде, же осуят кылсын, кылбасын, кыскасы, ушул методиканы колдонсок эмне экен болот. Ана эми эң акыркы акысы не дедик? Фароиз. Фарзга эми келдик биз. Көмдүк,
Qarzdorlarni төлödük, osiyatını berdik. Eng akırkısı emne oldu? Emi muraska bölüşübüz gerek boldu. Şol menen vaqtыбыз bitти. Урматтуу агайындар. İnşallah bu tema aябай татаал тема. Бұл туралы менимче YouTube көргөндөр болсо, Yusuf деген дамылабыз чыгарып атат болуш керек менимче. Аманат медиа деген немеден. Каналдан, Айдар Шейх, Аманат медиа. Аманат медиа. Ошол жакты карасаңыздар, ким канча үлүш алат, кандай алат, дана ошол жерде айтып жатат ошол таксырыбыз. Ошону үйрөнүп алалы, урматтуу агайлар. Аллахым ушул фароиз илми менен ар бирибизди амал кылууга өзү тауфик берсин, мүмкүнчүлүк берсин. Ар бир адам өзүнүн акысын ала алсын. Элибиз, жерибиз мындай ислам менен, ынтымактуулук менен өнүксүн. Амин я раббал аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.